темабыз биздин динибиз болгон ислам дини же болсо ханифдик жол боюнча сөз болот иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул турак хадистери өтө көп. Жолсо дин үйрөтүүсүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистери өтө көп. Ошол бизде баарыбызда түшүнүк бар да, дин жөнүндө десең ар ким ар кандай айтат. Дин таанымы ар кимдики ар кандай. Ошол эмеде ошо динди таанып, андан кийин амал кылгандар да ар кандай болот. Баардыгы бир түрлүү болбойт. Ар биринин өзүнүн баягы амалына, ахвалына, ниетине жараша инсанда өсүү болот. Же болсо инсандын нур өсүшү, же болсо анын жүрөгүндөгү нурдун, же болсо ошондой эле субханалла адамдын ыйман деңгээли өсүшү болот экен. Акыйкатта ыйман жөнүндө сөз келгенде некен алиман икран ва тасдикин бил калб. Ыйман эмне десе, бул тил менен айтып, жүрөк менен тастыктоо дейт. Бирок ошол тил менен айтып, ошол эле мезгилде жүрөк менен тастыктоо экөө арга башка болот. Ыйман сөзүн мисалы алса керек болсо, мен баягы бир тамашалап айтып бердим. Ыйман сөзүн керек болсо папугайга да үйрөтүп койсо болот. Алла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах да айтып берет. Аль-Фатиха, Ихлас, Фалах, Нас сүрөсүн окуп берет. Үйрөтүп коет да. Ошондой эле кээ бир адамдардын ыйманы ошол папугайдыкындай болот. Аллага ишенем, ооба мен Аллах таала ишенем, Кудай бар, Кудай асманда бирөө эле деп ушундай айтып башташат. Бирок ошол эле мезгилде ошол ишенген десең анда ушул нерсени тастыктап бир аз намаз окуйлу, оруз тутал десең мен жүрөгүм таза эле дейт. Же болсо мен мындай күнөө деле кылган жокмун го. Главный ушак айтпашка, ур кылбашка, бирөөнүкүн жеген жокмун деген сөздөрдү айтат дагы, бирок ыймандын негизги баягы өкүмдөрүнө келгенде эмне кылат экен? Алсыздык кылат. Ошо себептен аалымдар ыйман сөзүнө келгенде акыйдабызда эмне дейт экен? Ким дейм ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах ал-мусулман. Ошол эле мезгилде диний өкүмдөргө келгенде алар бөлүнөт экен. Баардыгы мусулман. Ла илаха иллаллах айткан келме айтканда мусулман. Бирок эми мекен ыймандуулар бөлүнөт экен. Ошол ыйманга канча даражада ишенген болсо ошол жараша бөлүнөт экен. Акыйкат ыймандын ээлери булар пайгамбарлар. Ошондой эле Аллах тааланын некен өкүмүн аткарып жүргөн таква салих адамдар бар, олиялар. Булардын ыйманы камил экен. Буларга некен эме жок экен. Мындай алардын ыйманын керек болсо аларды сууга салсаң дагы ошол эле мезгилде субханалланы кайнап турган отко салсаң, кайнап турган майга салсаң дагы эч качан алардын ыйманы эмне болбойт экен? Субханалла кемибейт экен. Алла таала аларга көздөрүнүн алдына ошол сен канчалык ыймандуу экениңди көрсөтүп туруп, ошо жайыңды да көрсөтүп коет экен. Бара турган жай. Ошол адамдардын ыйманы ушунда. Мисалы, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө келе айткан болсо, пайгамбарлык келди, Расул пайгамбар болуптан олия болду. Олиялык. Же болсо Алланын достчулугунда дагы деле болсо бекем эле. Качан пайгамбарлык берди, ал Расул болду. Анын аркасынан ээрчиген ар бир сахаба эмнекен олия болду. Ар бир сахаба эң төмөнкү даражада сахаба менен азыркы миң деген олиялар болуп турган болсо, анын ыйманына тең келбейт акыйкат. Өзү ушундай тартип. Bir sahabanın misal alsa kılgan amalın min olya kıla albaydı. Oşul aların işenimine de tengelbeydi. Misal bütkül emelerin sahabaların imanı saldı Abu Bakır'dıkına salıştırıp duran bolsa emne bolup kaldı? Asman menen jeri bolup kaldı. Aymas şunday eken. İman şunday eken. Mintip çenelet eken. Oşol mezgilde ekinci adamlar bul imanlı alımdardık eken. Алар илим менен эмнекен элмел якын, алардын жүрөктөрүндө илим болгон себебинен ошо илим менен далилдеп тастыктап мейли диний илимде болсун, балки мейли дүйнө илиминде болсо деле бир Аллах тааланын бир нерсе бир далил менен таанып алган болсо, ал болду экен. Эч качан андан чыгып кете албайт экен. Ыйман ушундай экен. Бүт экен. Анын ыйманы точно ушул экен. Аны эч ким кыла албайт, акыл кетире албайт. Үчүнчү ыйман болсо субхана бизге окшогон мындай алсыз, арсыз кичине бир мындай ыйманы асуусураак адамдар биз экенбиз. Болсо заиф ыйман экен.
Кандай десе, бир күнү жашообузда бир жакшыраак нерсе болуп кетсе, мындай дарлаңдап, о, мага Кудай берип атты эткенбиз. Качан Алла Таала бизден бир аз алып коя турган болсо, Алла эмне алып койдун деп намаз окуп койгонубуз мүмкүн экен. Эми андан кийинкиси эң эмедеги адамдар булар келме келтирет экен. Ошол эле иман мен мусулманмын дейт экен, бирок фасыктык кылат экен. Фасык деген жанагындай бир майда күнөөлөрдү күнөө катары эсептебейт. Мисалы арак ичип жүрөт, ал фасык. Фасык деген фиск, бузукулук. Бузукулукту эмне кылат экен? Дайыма кылып жүрө берет экен. Зына кылат экен, ошол арак ичет экен, ушак кылат экен, баягы мындай рекеттик кылат экен. Намаз окушу да мүмкүн. Унутпаңыздар, субханалла. Ошол эмеде кез-кезде арак ичип коюп, кез-кезде мындай кылып жүрө берет экен. Анын иманы мындай бузукураак иман, ал ошол имандын даамын субханалла тата элек адамдар болуп эсептелет да. Анын иманы зайыф, алсыз иман болуп эсептелет. Бирок ошол эле мезгилде деле эгерде бир адам көчөдө жатып калып, мусулмансың, эмне деп атасың? Мен моомузмун, эмне мен мусулмансың десе, мен чоң атам молда болчу десе, ошондо иман мусулман болуп эсептелет негизинде. Болду. Кээ бир хадистер алдан болсо, мисалы намаз окубаган капыр, ушундай хадистер бар. Бирок биздин акыйдабызда болсо, ошол көчүп жаткан болмушту эле мусулмансың десе, оомуз эмне мусулмансың десе, субханалла мен чоң адам молда болчу десе, болду, ал мусулман болду. Биз мусулман эсебинде ала беребиз. Ошонун тамагын жей беребиз, ошонун нерсени кыла беребиз. Бирок некен ошонун мен айтып аткан иман даражасы ар кимдики ар кандай болот экен. Кудайга ишенип, ошол эле мезгилде субханалла күнөө кылып жүргөн адамдар эмне экен? Булар фасыктык кылат экен. Фасык деген бузукчулук кылган адамдар экен. Иманына бузуктук кирген адамдар ушундай болот экен. Калп сүйлөшү мүмкүн экен, адамдарды алдашы мүмкүн экен, ар кандай нерсе болот экен, кидайт этип кетиши мүмкүн экен, подстава кылышы мүмкүн экен, мындай жалган күбөлүк өтө бериши мүмкүн экен. Бул ал адамдын иманынын алсыздыгы же болбосо зайыфтыгы экен. Эмне үчүн бул сөздү козгоп атам? Анткени биз ар ким ар кандай нерсени айтып атат да, мисалы, мына мусулмандар мисалы карасаң сакал коюп алып кылып жүргөн, карасаң көчө эле намаз окуп жүрдүр, бүгүн арак ичиптир деген сөздөр бар го. Бизде ушул нерсени аябай көп айтышат. Барды ушундай азыр эрмегеле ушул болуп калган да. Мисалы адамдын бир нерсесин издеп эле ошол жанагы мына көчө эле могу жүрдү эле, бүгүн мынтип калды, мындай жүрдү, мындай кылып калды. Адамдар көп убактарда эмне экен? Ошол адамдын кемчилигин издеңер. Бирок эгер илим жагына келип турган болсо, мына эгер ошол адамдын, ошол айтып аткан адамдын кичине бир иман жөнүндө түшүнүк болсо, ошондой значит бул мындай турбайбы? Бул жер мындай турбайбы деп ал эмне кылат эле? Ага таразага салмак экен да. Көп адамдар ошол адамдардын жүргөн адамдар жөнүндө мындай представлениясы же болбосо анын дүнүйө таанымы экен, алсыз болгон сени ушул нерсени айта беришет дайыма. Бирок мейли, иман ушундай экен. Эми кара. Биз көпчүлүктүү убактарда биз айтабыз, муну карасаң, бул мечиттен чыкпайт. Карасаң, бул паранжа жабын алган. Муну карасаң мындай деп айтабыз да, ушул нерсени. Эми мен ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген диндин акыйкаты кандай экен, биз кандай тутушубуз керек динди, динибиз кандай биздики деген сөзгө токтолгом эле келип атат. Бирок башында иман жөнүндө айтып эмне үчүн билели. Азыр ар бирибиз өзүбүздүн иманыбыз канчалык экенин сездик уже. Мен мында бул категорияга кирет экенмин. Бирок унутпашыбыз керек, субханалла, бул илим жүзүндө айтылган нерсе, же болбосо тастыкталып китеп жүзүндө айтылган нерсе, бул хак. Бирок биздин иманыбыз өлүм алдында болот. Ким имандуу экени ошондо билинет. Акыркы сөзүң ла илаха иллаллах деп оозуң акыркы сөзүң ушу демиң мусулманчылык ла илаха иллаллах чыгып кете турган болсо, анда машалла ошол мезгилде бит. Бирок бул имандуулуктун аламаты бар. Мемет айткандай 4 аламат биздин баарыбызда бар. Ушу 4 аламат баарыбызда бар, бирок акыйкаты өлүм алдында билен сен ким экениңди. Азыр бирөөнүн бул имандуу экенин айта албайсың. Керек болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир заман болот. Мен үммөтүмдүн арасынан жуукка кийинген адамдар болот. Жуукка койдун эң жуукка терисинен кийген. Кыштыгын кылчылдап ушундай туруп аткан адамдар ойлойт экен. Укмуш иманды дейт экен. Бирок анын сыртында иман болот, мусулман болот, бирок ичинде карышкыр болот деген да. Ичинде карышкырдай болот экен. Онда жебейсем көрө албастык, ач көздүк, ушундай атыгы неме кылыш, аркасынан баттуба кылыш, аркасынан гыйбат кылып аны жыгыш, ушундай нерсе менен аябай алектенип шугулдангандар болот экен да. Бирок адамдардын көз карашында алар ушундай бир өмө көрүнүшү мүмкүн экен да. Муну да унутпашыбыз керек. Ушундай бир заман болот экен, субханалла. Балким болуп калдыбы билбейм. Дайым эле баардыгыбыз эле акыр заман кишилерибиз деп айтабыз да, акыр заман кишилерибиз. Мурункулар деле тиги акыр заман кишилер деп өтүп кетишти. Анан биринчи заманда өттү, аз биз деле айтып атабыз да, мына акыр замандын кишилери бизбиз депчи. Бирок автоматически эле биз балдарыбыз жөнүндө айтып атабыз, алар акыр замандын кишилери, балдар болар. Акыр замандын балдары деп атабыз да. Карасаң кандай нерсе. Эми биздин балдар ушуну кете бериши, билбейбиз качан акыр заман болорунчу. Кара, бул замандын же болбосо бул мезгилдин жана күнөөлөрдүн бардыгы тең ушундай бир
ушунчалык бир мындай бузукчулуктун жеткен чегине жеткен бир мезгил болот экен да. Же болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, бүткүл пайгамбарларга келген, коомуна келген сыноолордун баардыгы акыр заман үммөтүнө келет экен да. Эң мындай коркунучтуу мезгил ушул бүт гал бойлук деле мына баша улут коомуна келгенде, башабаздыктар, жанагындай күнөөнү сыртта болушу, арактардын коюлушу, диндердин көбөйүп кетиши, жанагындай адамдардын ушундай бир согуштардын көбөйүп кетиши, асмандан таш жаашы, жердин силкиниши, бүт ушундай бир океан сууларынын бирөө тополоңосу, мамлекеттердин ушундай бир суу астында калышы, мунун баардыгы тең ушундай бир акыр заман үммөтү керек да. Ушунчалык болуп отуруп, анан Алла Таала баардык мусулмандын жанын алып бүткөндөн кийин, анан бул дүйнөдө капырлар эле калып калат экен, болду экен. Эми бул башка нерсе. Эми биз динди кандай тутушубуз керек? Биздин динибиздин аты эмне? Динибиз кандай экен жөнүндө сөз болот иншалла. Негизи биз айтабыз. Сен кимдин миллатындасың деп. Кимдин жолундасың? Biz aytабыз, Ибрахимдин миллатындабыз. Ибрахимдин жолундабыз, Ибрахим алейхиссаламдын жолундабыз. Десе, негизи билесиздер, мындай жанакындай кичинекей балдарга деле эме бар го. Балдарга негизи ушунду үйрөтөт деп го. Жаратуучуң ким? Аллах. Пайгамбарың ким? Мухаммад. Диниң кайсы? Ислам. Аллах Таала ислам деп айта тура, карасаң. Эми ошо менен бирге эле айтып башташат, сен мусулмансыңбы? Алхамдулилlah мусулманмын. Эмнең менен мусулмансың? Ла илаха иллаллах Мухаммад расул. Сен эмнең менен далилдейсиң десе, ашхаду ла илаха иллаллах. Сен анда сен келмең болгонсо мен күмөнүм бар десе, ашхаду ла илаха иллаллах. Ушундай сөздөр бар. Анан сурап башташат, ушуну келип отурган. Кимдин дининдесиң? Десе, Ибрахимдин дининдебиз дейбиз тура. Баарыбыз айтабыз, Ибрахимдин дининдебиз. Ибрахимдин дини кайсы болгон десе, ханифтик же болсо жалгыз бир кудайдуулук болгон. Пайгамбарыбызды дагы көп адамдар Меккенин ичинде 364 бут болуп турган болсо да Кабаны тегерегенде, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келгенде бул Ибрахимдин дининде деп айтышат эле. Башынан эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буттарга союлган бир да төөнүн этин же болсо бир эт жеген эмес. Бир ошолорго келген садакадан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жеген эмес. Болбосо анын нурусу, пайгамбардын нурусу Меккеге келаткан суу берүүчүлөргө, Кабанын ичин тазалоого мисалы алса, мындай ээ болгон адамдар эле. Бирок пайгамбар бир да эмнекен арам нерсе жеген эмес экен. Мына ичинде энди адамдар айтат, бул жебейт сырын, тийишпей эле койгула. Бул дини ханиф, Ибрахим дини. Ошо сен биздин динибиз Мухаммадка келген эле дин эмес экен да. Тиги келген Ибрахим. Ибрахим кимден келсе, акырында адам атабызга эң биринчи берилген дин ханифтик, жалгыздык же бир туура жол болуп эсептелет экен дагы. Адам атадан баштап бүткүл канча пайгамбар келген болсо, ошонун бир ханиф же болсо акыйкат туура жолдо болгон экен. Ханифтик деген ошо туура жол. Ал эми пайгамбар ханифтик эмне десе бул жеңилдик деген экен. Ханифтик десе эмне десе жеңилдик. Же болсо биздин динибиз орточо экен. Динибиз орточо экен. Аша чаап кетүү жок экен, ошол мезде түшүп кетүү да жок экен. Бир күнү пайгамбар сахабаларынын бирөөсү ушул келатып бир жухуттан келатып. Абу Умама аль-Бахили радияллаху анху экен. Эмне дейт? Ушундай дейт, келаттык дейт. Согуштан бир жортунан келатып, мен бир суу издеп калдым дагы, карасам бир тоонун этегинде бир үңкүр туруптур дейт. Үңкүрдүн ичинде карасам мында бир кичинекей чөйчөк туруптур дагы, ар жагында ушундай жүдөгөн дейт. Ушундай бир адам ушундай эменин ичине кирип алып отуруптур дейт, үңкүрдүн ичинде. Анын алектенгенин көрүп алып, мен өзүмдүн жүрөгүмдө ушундай нерсе пайда болду дейт. Биз да ушунчек. Аттың Кудайды издеп, биз да ушун үңкүргө кирип кетсек. Ушундай сыйынсак Кудайга, ал Кудайга сыйынып отуруптур. Мындайбы бир жер жазылып туруп, ушундай ичинде болгон бир чөйчөк бар экен, суудан кичинекей жанагындай жалбырак чогултулган экен. Аны ичкен суусу жанынын суусу экен дагы эле, жегени жанагындай бир жалбырак экен. Биз да ушундай Кудайга сыйынсак деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, бирок жүрөгүм уйгу туйгу болду дейт да. Уйгу туйгу болуп ушундай келдим дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, "Я Расулалла, мен ушундай нерсени көрдүм. Биз да ушундай кылсак болбойбу?" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Мен дейт, пайгамбар айтат, христиандык боюнча же болсо иудаизм башка дин менен келген жокмун дейт. Мен жалгыз гана ханиф жана жеңил болгон динди жеткирүү үчүн жиберилгем дейт. Мухаммаддын затына себепкер болгон Аллах ант берем. Алла жолунда эрте же болбосо кечки убакытта сапарга чыгуу, дүйнө жана дүйнөдө бардык нерседен артыгыраак. Алла жолуна чыгуу
айтат Алла жолунда чык. Ошол мезде mesela даватка чыгып атасың. Субханалла алейкум. Ошол мезде жухутка чыгышкан. Бир адамга эле жакшылык кылуу үчүн, жакшылык таратуу үчүн чыгуу дүйнө жана анын ортосунда бардык нерсени жакшы деп пайгамбар түшүндүрүп аткарсан кандай нерсе. Ошон үчүн үңкүрдүн ичинде туруп алып дейт да, өз алдынча сыйынгандан көрө барып сен бир адамга барып туруп жакшылыкты каалап коюп, ошол менен учурашып келген артыгыраак экен да. Дем ошо өмүрүңдү өтүп бүт дүйнөңдү иштеп, үйлөнбөстөн, тамак жоголтпастан, үй салбастан, жанагындай бир субханалла бир машина албастан да кой жаза заманда. Ушунда эч нерсе кылбай эле анан ким тыгылып жатып эле момунтип эле Кудай деп жатканыңы кара дейт ошо мүмкүн ичинде. Андан көрө сенде кылган ада чыккан даватың, ошол сапарда жүргөнүң, элдерге жакшылык кылышың эки дүйнөнүн ортосундагы дейт. Мына асман менен жердин ортосунда эмне болгон болсо ошондон да жакшыраак деп пайгамбар түшүрүп өткөн. Алла эртең менен же кечки убакта бир аз убакыт, бир саат. Мында бир эле убакыт жөн эле эмес экен да, ишет чыгарсаң 24 саат сапарга чыгып кетти деген жок да. Бир нече убакыт Алла жолунда туруп коюшуң, бир саат. Мындай бир төө сааганчалык же болсо бир бээни саагандан кара батпай салып койсоңчу. 1 литр сүт оңой чыгат да. Аябай жакшы болсо 1,5 литр чыгат туруп бээден. Эми кара, ушунчалык убакыт, ошончо бир 10 мүнөткө жетпейт. Ошол 10 мүнөттүк бир саат убакыт дейт. Алланын сапарына, Алла буйруган сапарга чыгып койсоң дейт. Даватына чыгып койдуңбу, дини үйрөнүш чыктыңбы, адамга жакшылык кылыш чыктыңбы, эмнекен убакыт бөлөм деп чыктыңбы, илим алам деп чыктыңбы, ошолор жакшыраак дейт. Алла мусулмандын арасында жай табуу дейт. Мусулмандын арасында жай табуу. Жалгыз калып 60 жыл намаз окугандан артыгыраак дейт. Адам мусулмандардын арасында жай табып дегени ошо адамдардын арасында ошол коомго, ошол нерсеге, ошол жердин проблемасы менен, ошол жердин мамлекеттин бир нерсеси менен мындай болуп аткан коомдук иштерге аралашып, дайым ушундай жүрүп, ошол жерде туткан диниң дейт да, ошону жүргөн 60 жылдык дейт. Жана үңкүргө кирип алгандан караганда 60 жылдыктан андан артыгыраак дейт. Дегени кара пайгамбар кандай үйрөтүп аткан. Значит, биздин динибиз ханифтик болсо, орточо дин болгон болсо, акыйкат туура жеңил дин болгон болсо, эми ошонун ичинде кылган амалдын бардыгы тең эмнекен? Эң туурасы жеңил жак экен. Аскетизм же болсо таптакыр өзүңдү мындай жок мен диндар адаммын деп туруп эле сөзсүз эле мындай бир мечиттен чыкпай кал деген жок экен. Ошол эмеде субханалла бир эле нерсеге башыңды тыгып алып туруп дүйнөгө кылбай чыдап сал деген нерсе эмес экен. Же болсо окуба, тигиндей мындай кылба деген нерсе эмес экен. Кандай нерсе экен. Эми карагыла. Ханиф жана жеңил динге деген басым жасаган Ибн Аббастын риваятында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат экен. Алла Таала, Мухаммад пайгамбар саллаллаху айтат экен, Алла Таала эң жакшы көргөн дин кайсы деген суроо узатылып туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кечирип коңуздар. Ал болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай жооп берди. Жеңил болгон ханиф дини деген экен. Биздин динибиз ханиф деген ошол жеңил жол деген экен. Көрсө мисалы алса бир эки жол келе турган болсо, бирөө оор, бирөө жеңил келе турган болсо, биз эмнекен ошол нерсенин жеңилин карайбыз экенбиз. Мисалы диний маселелерди айтып атам, караңыз. Суук. Ушундай кылчылдап турасың. Мына кыш. Эми караңыздар, эгерде мындай условия жок болот, үй жылуу эмес, сапарда жүрөсүң, субханалла. Суу 2 километр же 4 чакырымга чейин алыстыра турат. Алынын ортосунда талаш жок. 2 километр же 4 километр. Суу узактыгы. Ошого жеткенче сен намазың өтүп кетиши мүмкүн. Эмне кыласың? Акырын колду сурасың дагы мындай туруп, бисмиллахи туруп анан кийин жакшына бир жер жынысынан болгон бир таштын үстүнө бир кичинекей бир чаң чарак болгон жерге шарт деп колуң урасың эле, бетиңе сүрөсүң. Шарт сүрүп туруп, эмне аласың? Колуңа сүрөсүң. Tamam болду. Сен гусулуң да бар, дааратың да бар. Ошол мезде гусулуң жок, дааратың да жок. Эмне кылдың? Сен эми намаз окуп Кудайыңа кайрыла берсең болот. Каршы кандай нерсе. Күн суук, аябай нерсе. Гусул болуп калдың. Гусул, жуунуш керек, жунуптуктан кетиш керек. Эмне кыласың? Субханалла, шарт болбогон соң коноктосуң, кантип кыласың? Бирөөнүн уят. Суук болот, шарты жок. Таямын кылдың, намаз окушуң. Үйүңө баргандан кийин эме кайра гусул алып алсаң боло берет. Карасаң кандай нерсе. Сапардасың. Сапарда кетип баратасың, Ошко кетип баратасың. Жоосо азыркы биздике 120 км деп берди, туурабы? 120 км деп фатва чыкты муфтияттан. 120 км, мурун 90 деп аткан, 120 км азыр. 90 эмес, 120 км азыр. 120 кмге чейин бара турган жол болсо, узактык болсо жол. Сенин намазың кыскарат. Бүт парздан барына 2 рекат окуду. Аллаху акбар. 4 рекат окуп койсоң күнөөкөр болосуң. Тескерисинче. Карасаң кандай жеңил. Сапарга чыккан адамдыкы дагы. Ушундай нерсе. Орозо, Рамазан айында орозо тутуп атасың. Орозо тутуп аткансың, субханалла, ооруп калдың.
же болбосо ошо карасаң кандай нерсе шарият. Биз айтат экен, орозо кармалчы айтат экен, биринчи больницага барышып сен бир кандай оорукчан жериңде отурган болсо, барасың дагы врач айтат, жок сизге болбойт дей турган болсо, орозо кармабайсың. Сапарда болуп турган болсоң, орозоңду ачасың. Эмне үчүн сапарда кыйынчылык болот? Дин бул кыйынчылык эмес экен, бүт жагында жеңилчилик экен. Эми намаздарды карагыла. Намаздар эртең мененки саат 7-де болсо, азыр 7:30 чейин окуй берсең болот, багымдар мисалы кыштын күнү. Мына 1:00-7:30, анан саат 1:30, анан карасаң 4:30-5:00 болуп калды, 4:00 асыр. Анан кийин субханалла 5:30 шам, анан кийин куптан саат 7:00-ден 7:30 баштап, 7:00-ден баштап таң атканга чейин окуй берсең болот. Мавкут Аллах да белгиленген мезгилде гана койду динди. Диндеги өкүмдөр да белгиленген мезгилде. Алла Тааланын өкүмү ушунчалык болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга 5 маал намаз берилсе, ал 50 маалдын сообу берилип атат экен. Мезгили менен экен. Эч бирөө субханалла сени башыңды тыгып ошол керелден кечке намазда жатып ал деген. Динибиз кандай жеңил субханалла. Кудайга жаңылууда кандай жеңил, ошол эмеде жашоодо кандай жеңил. Динди башынан эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ханиф деп жеңил дин деп айткан экен, машалла. Эми аткарып турган иште дагы керек болсо чектен чыкпайт экенбиз. Чектен ашып кетпейт экенбиз. Аткарып аткан ишиң дагы субханалла чектен ашып кетпейт экен. Дин шарият бардыгын ченеп чөлпүнчө кылып койгон экен. Эч бир нерсе мындай илишлүү нерсе жок экен. Мейли кааласаң бай бол. Эч ким сага запрет кылбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып экен, эмне деди? Өлбөчүдөй окат кылгыла дейт. Өлбөчүдөй окат кыла, тытын кыла, таш кыла, тап кыла, адал жол менен келишни. Субханалла. Адалда арамды рызкы негизинде, бирок кимге арам жол менен келип калган болсо, ошол нерсесине тооба кайткан болсо, эми Алла Тааланы ошол арамдан тапкан нерсеңди жоготуп сал деген жок. Болду, бүгүн тапкан акчаң арамдан беле, бүттү. Ушундан бүгүндөн баштап арам экенин билдиң да токтот. Ошонун буйрсун сага, эми мындан кийин арам кылба деп атат экен. Шарият ошол жок, бул арамдан болсо ыргытып сал деген жок, анда керек болсочу. Эми кара, субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, өлбөчүдөй окат кылгыла дейт. Бирок Кудайды эстегеле азыр өлүп калчыдай дейт. Некен айырмасы жок экен. Мусулман субханалла окат кылат экен, тытынат экен. Динибизде мындай тытынба, окат кылба деген нерсе жок экен. Кудай Таалам аз асмандан түшүрүп берет деп жата бербейт экенбиз. Хазирети Умар радhiyallahu anhu жөнүндө айтып аткыла. Хазирети Умар радhiyallahu anhu бир күнү мечитте отургандарды айтып аткан да, эй дейт. Эмне турасыңар десе, Аллах Тааланы эстеп, ушуну Аллах Тааланын рызкы тилеп отурабыз дегенде, баягы таягы дайыма таягы менен жүрөт экен да, баягылар түтөткөн. Тур. Кет. Сен дейлер мен мечиттин иши жок дейт экен. Тур. Пайгамбардын мечитинде сен дейлер иши жок дейт экен. Тур бар. Баягы эмне деп атасың дейт экен, халифа. Тур бар окат кыл деген экен да. Аллах Таала асмандан күмүш менен алтынды жаадырбайт, тур. Окат кыл деген экен. Көрсө субхан биздин дини ушундай экен. Biz jana aytып аткандай, пайгамбар айткандай, адамдар менен жуурулушуп жашашың. Субханалла, динибизде жеңилдик экен. Бирөөнүн колун карап калууга караганда, аракет кылуу бизде артыгыраак каралат экен. Мындай предпочтительный критерий экен, мындай. Биз мусулмандар жатып албайт экенбиз. Ошол эле мезгилде Кудайыбыздын өкүмүн жиндидей аткарат экенбиз. Бо жинди болуп калды. Колунда бар эле неме? Баягы сопсо болчу. Баягы эле мындай бир иштеп эле жүргөн болчу, кызматкер эле, ошол бул жинди болуп калды. Намаз окуп жинди болуп калды бул. Дегендей Кудайга сыйына берет экенбиз биз. Биз мындай бир аз жиндирээк көрүш керек экен да. Пайгамбар да силер пока жинди демейин, толук кандуу иман боло албайсыңар деп. Дегени бул чөтө колдон теспес түшпөй калды. Адамдар ушундай экен. Биз Аллах Таала менен мамиледе бүт жагын жеңилдик карайт экен. Ошол мезгилде субхана Кудайыбызга жинди дейсин эткенбиз. Ошол керек болсо Ленин айтып атпайбы, дин бул апийим депчи. Тура ошол айткан ошондо. Бирок карасаң, ал кандай апийим? Ал биздин жүрөгүбүздү дарылай турган апийим. Кимдин жүрөгү бузук болуп, мен дайым айта берем, субханалла, кимдин жүрөгүчү бузук боло турган болсочу, кимдин жүрөгү бузук боло турган болсо, чириген ооздон ириген сөз чыгат. Чириген ооздон ириген сөз чыгат. Бул жердин баары ирип калган адам, динин да түшүнбөсө, анын кандай экенин, динде жашоо жөнүндө субханалла мындай представлениеси мындай маалыматы жок адам, эмне эткен, только бир гана дайыма айта турган нерсеси, эмне болот экен, дайым такай ушундай бир кемчилигин гана айтат экен. Динибиз жеңил экен. Кандай жол менен болсун, субханалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде ушундай бар. Бир күнү кетип баратса,
Kurma bagын адамдар мында чоңыраак таяк менен алып мында ургулап атат экен. Ургулап атса, байгыл пайгамбар саллаллаху өтүп барат. Эмне ургулап атасыңар дейт. Я Расулалла, ушунду ургулайбыз биз дайыма. А эмне ургулап койсо болбойт бекен деп кетип калыптыр. Жөн эле мындай сөз мындай сыртка эле өзүнүн оюн айтып коюп кетип калды дейт. Адамдар ошо ойдо метип калды, ошол жылы түшүм болбой калыпты да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурайт: "Эмне түшүңөр болбой калды?" десе, "Я Расулалла, байга кетип баратканыңызда ушундай бир биз ушинтип мындай барып мындай эме кылсак, бири-бирине чаңдашып анан көбүрөөк түшүм болчу эле. Бирок сиз ошондо айттыңыз, ушул кылбай биз ошондой кылбай койдук" деп. Пайгамбар: "Эй, сен таң калыштыңсың. Мен дейт экен, Меккеден келген, эчтеке эмеде өспөгөн жерден келсем дейт. Өмүр бою бак жөнүндө эчтеке түшүнбөсөм дейт. Эми субханалла, мен жөн оюмду айтып койгом, чапкылай бербейт белеңер" деп кого деген экен да. Дегени субханалла, уйчу уйду жакшыраак билет. Койчу кой жакшыраак билет. Багбанчын жакшыраак билет субханалла. Ошондой эле мисалы түшүнбөгөн нерсеге башталбайт да туурабы? Динибиз карасаң, ар бир нерсенин өзүнүн ордуна койгон. Сен соодагерсиңби, соодагериңди биле бер. Ал жерде адалын шариятка тууралап жашай бер. Багбансың, ошондо адал арамын тууралап жашай бер. Бирок ошол эле мезгилде диниңди калтырба. Сен менен мен диним ислам экенин унутпа. Ханифтик эң туура, акыйкат, жакшы дин бул. Бул жерде субхана кемчилик жок. Кимде ушу динден кемчилик издеген болсо, анда адашты. Ким ушу динден бир бул жер туура эмесирээк болуп калыпты, адашты. Анткени алияум акмалту динукум деп алды. Бүгүн силердин диниңерди толуктадым, дин толук экен. Бул жер бояга жакпай атат жота десек эле болду экен. Дин толук болду дегени, ким ушул менен жашай турган болсо, жеңил жашоодо, рахат жашоодо жашайт, бактылуу болуп жашайт башылы. Ошол менен ахиретине барганда Алланын рахматына бөлөнөт. Ушундай бир Аллах Таала биздин көзүбүз көрбөгөн, кулагыбыз укпаган, акылыбыз жетпеген Алла Таала бейишти жаратып, ошол жерге жашайсыңар деп койду. Болду. Ушул эле. Конечный итог ушул. Сен мен жашоомду жаша. Канча жашаба, кандай жашаба, кандай акылың менен жаша, бирок ушул эле нерсе. Эгер мындан чыга турган болсоң, өзүңдүн баягы философияң менен, өзүңдүн бир традицияң менен жашай бере турган болсоң, антип жашап өтсөң болот. Бирок дини жок. Диндеги нерсени оор көргөн адам болгон иманы алсыз, фасык, бузукчулук менен жашаган адам болуп өтүп кете берет. Кудайым сактасын. Керек болсо, канча деген адамдар даараты жок өлүп атат. Эң эле жөнөкөй нерсе, даараты жок. Мен өз имам болгон себебинен канча деген адамдар жуудум мен. Бизде майрам суу деп коет кыргызда. Ал мен тамашалап айтам, була уят суу деп коем мен. Куда сөөктөргө сугун уят болбойлу. Баягы бутун жууган эмес канча жылдан бери. Ошол бутун жуугандан кычы боюнча согончогу, бул эмелердин баары деп эмне дешиле? Чыканагы, капкара кир боюнча канча деген аксакалдардын өткөнүн көрдүм. Ушуну канча деген эркектерди көрөбүз го, аялдар билбейсиң. Эми аялдар азыр канча деген аялдар субханалла, ондой жанакы эмелери, көздөрүнө жакын нерселер чаптаган боюнча, колдорун лак боюнча өтүп атат. Болгон нерсе бетине эле карайт, колун карайт, болду. Калган нерсе жабыктап, мана ичип кетсин. Ошентип өлүп аткандар канча, динин да билбейт, бу дүйнөсүндө да рахат алып жашай албайт, бирөөнү туурап жашайт, бирок кимди туурап жашап атканын билбейт, эмне жашап жүргөнүн билбейт. Ошол себептен бул жанакы айтып аткан уят суу деген ушул да. Динин билбеген адам керек болсо, ушул бетин жууганды билбеген адам болуп каткенди карасаңар, эми чындыгын келгенде ушундай да, бетин жууганды билбейт көп адамдарчы. Колунда тырмакты качан алыш керегин билбейт. Керек болсо субханалла мындай бир буттагы бутун сасып аткандыгы жөнүндө мындай кабар жок. Диниң деген ушул да. Сенин тазалыгың, рахатың, керек болсо адамчы 2-3 күн подряд душка түшпөй кое турган болсоңчу, кадимкидей субхан үшүп баштайсың, билесиңби? Анткени тер сени мындай диниңдеги нерсени жаап калат. Шариятыбыз керек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам керек болсо бир жумада бир жол бар, жуунуп кой деп атат го. Дин кандай жеңил субханалла. Жуунбаган деме акылдуу адамга бир жумада бир жол жуунуп кой деди, сасыба. Мына дин. Башкача эмне керек эми түшүнбөйм. Кантип сен ошол диниңди аткарбай, кантип намаз окубай коесуң, кантип даарат албай коесуң, кантип жашап жүрөсүң? Дин юсрун, дин жеңил субханалла. Дин жеңил. Тамеки чекпе дейт, арак ичпе дейт. Ууру кылба, зына кылба, урушпа, талашпа, бирөө менен тартышпа, бирөөнүн жеп салба. Мына дин ушул. Иншалла аракет кылабызбы? Hareket kılavuz mu dinimizge? Maşallah. Çata inşallah načarrap болуп калды.
Hareket kılabız ha bunu. At başının kudamalar bilet maşallah. Allah razı olsun. Subhanahu hamdik. Aşhadu anta estağfiruke ve etûbü ileyk.